Сиздер өзүңүздөрдүн жамаатыңыздар менен чогулуп 10 адам квартира алайын деп жатасыздар. Сиздердин каалаганыңыздардай квартира тандап бергенге аракет кылабыз. Анда урматтуу партнерлор, барып биздин салынып аткан үйлөрдү көрүп келели. Кайсы деңгээлге жетип калган? Кетпи? Кеттик. Фохо корпорациясынын жамааты 10 адам биригип келип, коллегалар 10 квартира алышкан эле. Азыркы учурда ушул турак жайыбызда иштер канчалык деңгээлге жеткендигин көрсөтүү үчүн ушул 10 адамды бириктирип алып бараткан учурубуз. Саламатсыздарбы? Менин атым Мирлан. 21-жылдын февраль айында Драйва мэринин жакшы кубанычтуу кабар айтып, ушул 10 адам ар бирөө бирден квартира алса, 11-чи квартира береке берилет экен деген акциясын айтып калгандыктан өзүбүздүн партнерлорубузга жарыяладык элек. Мына бүгүнкү күндө биздин партнерлор чогулушуп 10 киши квартира алдык. Бир квартираны белек алдык. Код курулуш компаниясына чоң ыраазычылык айткым келип атат. Себеп дегенде первоначальный взносу жок, биздерге шарт түзүп берип аткан курулуш компаниясына жана Жомарт Сулаймановго терең таазим этет элек. Ким үйгө жетем, ким батир алам деп жүргөндөр болсо, баарыңыздарга ушу ниетиңиздерге жетиңиздер. Код курулуш компаниясы менен. Мына биз бүгүн командабыз менен ушул ак ниет объектисин көргөнү келдик. Курулуп атыптыр, аябай көрүп алып, сүйүнүп, толкунданып атабыз. Ушу код компаниясына ыраазычылыгымды билдирип кетем, ушундай сонун акция түзүп бергенине. Ар бир салынып аткан үй бул жакта 8 балда сейсмостойка десе болот да. Ошо Кудай сактасын 8 балдагы ушу жер титирөө боло турган болсо, ошого чыдай турган үйлөр салынат. Полностью центральное отопление болот. Газ, свет, канализация баардыгы тең центральный болот. Ар бир турак жайыбызда мындан ары эми ошо частный детский садиктерде боло тургандагы куратабыз. Мынакей курулушту көрүп атабыз. Иш сонун башталыптыр. Кудай буйрса жакын арада уже бүтүп калат экен. Курулуш компаниясына ийгилик!